кутман күнүңүздөр менен урматтуу бүгүнкү форумдун катышуучулары, мен Пайгамбар Султанбекова, айлык ден соолук комитетинин жетекчисимин. Биздин тармакка айлык деңгээлден республикалык деңгээлге чейин так түзүмү бар туруктуу. Айлык деңгээлде саламаттык сактоо системасы менен мектеп, жергиликтүү өз алдынча башкаруу, бала бакча менен органдары менен тыгыз байланышта иш алып барабыз биз. Саламаттык сактоо министрлигинин буйругунун негизинде жооптуу болуп айымдардын ден соолугу ошондой эле кан басымы скринингин өткөзүп турабыз. Анан бул кан басымы скринингин өткөзүүдө дагы биздин айыл өкмөттөрдүн салымы зор. Анткени айыл өкмөттөр АБ кан басымын өлчөөдө эмелерде давление өлчөгөн аппараттарды алып берген айыл өкмөттөр. Мисалга айта кетсек, биздин Ак-Суу району эле ушул багытта иш алып барып 130 000 сом жергиликтүү бюджеттен бөлүнген. Буга айылдык ден соолук комитеттеринин мүчөлөрү, жетекчилери биригип айыл өкмөткө кайрылууну, айылдык кеңешке кат жазууну, ошондой эле сессиясына катышуунун негизинде болуп эсептелген. Айылдык ден соолук комитеттери ошо айылдык кеңеш менен, айыл өкмөттөр менен бирге чоң, тыгыз байланышта иш алып барышат. Анткени айылдын ден соолугу бүтүндөй баарыбызга тиешелүү. Ошондой эле айылдык ден соолук комитеттери дагы өзлөрүнүн долбоорун, чакан долбоорун жазып, ошол айылдын ден соолугунун көйгөйүн айыл өкмөттөргө жеткизүүдө дагы чоң көпүрө болуп эсептелинет. Анын айыл өкмөттөр менен биргеликте мурун болсо кандайдыр бир анткени айыл өкмөттүн өзүнүн деле иши көп. Айылдык деңгээлде айыл өкмөттүн өзүнүн деле иши көп. Айылдык ден соолук комитеттери болсо ошол көйгөйдү айыл өкмөткө жеткизип, басым жасап, ушул бизге керек, биздин айылдын ден соолугу, айылдын калктын ден соолугу биздин колубузда, айыл өкмөттүн колунда. Силер болбосоңор ким, биз болбосок ким деген маселени көтөрүп чыгып, бүгүнкү күндө тыгыз байланышта иш алып барууда. Анткени жергиликтүү кеңештин бюджеттик комиссиясы дагы, төрагасы дагы колдоо көргөзүп, ошо жергиликтүү бюджеттен акча бөлүп финансылык жардам көрсөтүүгө жетишат десек жаңылышпайм. Мындан тышкары фактар, айылдык деңгээлдеги факторда болсо, медициналык кызматкерлер жетишсиз. Бир айылда бир эле кызматкер бар, кээ бир айылдарда бир эле кызматкер бар, болбосо экөө. Ал бүтүндөй айылды камтууга мүмкүнчүлүгү жетпейт. Ошол эле мезгилде айылдык ден соолук комитеттери ошо ден соолук көйгөй багытында иш алып барууда медициналык кызматкерлерине чоң зор күч болуп эсептелинет. Анткени айылдык ден соолук комитеттери мобилизация кылып берет ошол айылда. Айылдын WhatsApp группалары бар, айылдын WhatsApp группаларга маалымат берилет, бирок эмнегедир биздин калк ошо ден соолук багытына маалыматты бергенде кайдыгер карашат. Көңүл бурушпайт, өзүнүн ден соолугуна өзгө көңүл бурбайт эмнегедир. Башка жаңылыкты айтса баары эле баса калат, бирок ден соолуктун көңүлүнө келгенде кайдыгер карайт. Ошол себептен биздин айылдык ден соолук комитеттери фактор менен чогуу биргеликте графикти түзүп алып, ошол мобилизация жагынан чоң жардам беришет. Мындан тышкары жакында эле социалдык экономика өнүгүү программасына дагы катышып, ошого өздөрүнүн салымын кошушат, ошол ден соолук багытында иш алып барууга. Жогоруда айтып кеткендей эле иммунизацияда дагы фонус менен иш алып барууда дагы айылдык ден соолук комитеттери өздөрүнүн зор салымын кошуп берет. Анткени айыл ичинде жалпак тил менен түшүндүрүү иштерин, медициналык эмес жалпак тилде түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө өздөрүнүн абдан жакшы күчүн беришет деп айтам. Мындан тышкары калк алган маалыматын ишке ашырууда жагымдуу шарт, жагымдуу чөйрө түзүш керек. Ошондуктан жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жагымдуу шарт түзүү менен дагы иш алып барып жатабыз. Анткени мисалы үчүн 30 мүнөттүк кыймылда керек болсо ошого шарт түзүү. Ага жогоруда айтылып кеткендей эле парктарды түзүш керек, фитнес клубдарды ачыш керек. Ошол багытта дагы айыл өкмөттөргө биз көйгөйдү айтып, алар өзлөрүнүн мындай эмелерин бөлүп берип, зданияларын бөлүп берип, же парктарды уюштуруп берип, же айылдык ден соолук комитеттери жазып барган долбоорду колдоп, ал долбоорду андан ары ишке ашырууга дагы өзлөрүнүн түрткү берип, салымын кошуп беришет. Муну азыр болсо биз айылдык ден соолук комитеттери жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен, райондук
администрация менен биргеликте бир толкунда чоң иштерди алып барабыз. Анткени деген райондук администрациядагы райондук фонддордон ушундай долбоорлорго колдоо көргөзүп финансылык жардамын берүүдө. Сөзүмдүн аягында эмне демекчимин? Дени Сак наристе, Дени Сак ата эне, Дени Сак наристе, Дени Сак улут өнүккөн өлкө. Ошон үчүн мен ойлойм, ушу бүгүнкү форумга катышкандын баары бир жакадан жең, бир жакадан баш, бир жакадан бир жеңден кол чыгарсак, баарыбыз ошол калктын саламаттыгына өзүбүздүн бир тамчы болсо да салымыбызды кошо алабыз деп кайра Маяк көргөнүңүзгө рахмат. Экинчиден ушундай жакшы чакырыгыңыз үчүн да чоң ыраазычылык. Урматтуу бүгүнкү форумдун катышуучулары, биздин докладдарыбыз бүттү.